Урматтуу достор, жардам ызбору Даниэль фондунун катталуучулары, ушул биздин жардам ызбору фондуна Жылдыз деген эжекебиз зекет катары 160 миң сом салган. Чыныгы муктаждарга таратып бериңиздер. Сиздер бизге караганда жакшы билесиздер деп. Мына жанымда Мурайым 1,5 жаштагы Барсбек кичинекей Ымыркайыбыз азыр Индияга учаар алдында турат. Булар аккан орусу менен оруп өтө чоң суммада акча каражат керектелип аябай кыйналып турган кези биздин жардам ызбору Даниэль фонду ушуларга бергени туура чечтик. Бул жерде 25 миң же 25 миң. Аллахым шифасын берсин. Балдарыңыздардын Кудайым буюрса жакшы болуп, сонун болуп келиңиздер. Жылдыз эже, сизге Аллахым разы болсун. Сиздин аманатыңызды алдык. Чоң рахмат, Аллахым разы болсун сизге. Саламатсызбы Жылдыз эже, сиздин аманатыңызды алдык. Сизге чоң ыраазычылык, иштериңизге ийгилик жана ошондой эле Даниэль фондуна чоң ыраазычылык, ошондой муктаж адамдарга колдоо көрсөткөн үчүн рахмат. Амин. Аллахым ушу балдарга шифасын берсин. Барсбек небереме, 1,5 жашар жижиге Аллахым өздөрү шифа берсин, жакшы дарыланып келсин. Жакшы болуп келсинчи, орусунан айыгып, кыргыз элиме рахмат ушунчалык жардам бергенине. Эсен аман барып кайтсын биздин элибизге. Экөөнүн диагнозу аккан орусуна кабылган тургандар. Азыр Индияга учаар алдында турат. Алланын ыраазычылыгы үчүн булар толук акчасы чогулган жок туугандарым. Бул 150 миң доллардан 3 бөлүгүнөн 1 бөлүгү чогулган акча менен кетип атышат азыр учурда. Сиздер болсо дагы сбор кылып колуңуздан келишинче кимде канча мүмкүнчүлүк болсо ушул кичинекей Ымыркайымдарды колдоп туруңуздар. Амин. Аллахым ушул жолуңуздар ачык кылсын. Эч качан ушул оорубасын, ушул балдарыбыз жакшы болуп, кыргыздын керегине жараган инсандардан болсун. Кыргыз элим дуа кылып, кайдыгер карабаңыздар. Ушул ар бир чыгарып аткан видеобузду бөлүшүп, таратып, өзүңүздөрдүн жок дегенде жакшы сөзүңүздөрдү жазып кетиңиздер туугандар. Амин. Аллахым жолуңузду ачык кылсын. Ötüp gidip camandın артынан жакшы